Эгерде адам өзүнүн бир муктаждыгы үчүн адамдардан карыз алып, бирок аны кандайдыр бир себептерден улам төлөй албай калса, анда Аллахтан чын дилинен суранып, карыздан кутулуунун дубаларын айтсын. Бул туурасында имам Тирмизи риваят кылган хадисте мындай деп айтылат: күндөрдүн биринде өзүн өзү куткарып алууга кожоюну менен келишим түзгөн бир кул адам Али радияллаху анхуга келип: "О мумундардын амири, мен келишим түзгөн өлчөмдөгү акчаны төлөй албай жатамын. Мага жардам бериңизчи" дейт. Ошондо Али радияллаху анху мындай деп айтат: "Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мага үйрөткөн сөздөрдү сага да үйрөтөйүнбү? Эгерде сенин карызың сир тоосундай болсо да, бул дуаны айтсаң, анда Аллах Таала сени карызыңдан кутултат." Ал дуа мындай: Аллахумма кфини бихалалика ан харамик ва агнини бифадлика амман сивак. Бул дуанын мааниси: "О Аллах, мага адал рызкы берип, өзүң арам кылган иштерден сакта, жана мени өз фазилетиң менен өзүңдөн башкаларга муктаж кылба." Жана ошондой эле Анас ибн Малик радияллаху анху айтты: Аллахтын элчиси саллаллаху алейхи вассаламдын мындай деп айтканын көп укчумун: Аллахумма инни а'удhu бика минал хамми вал хазан вал аджзи вал касал вал бухли вал джубн ва далa'ид дайн ва галабатир риджал. Бул дуанын мааниси: "О Аллах, мени кайгы кападан, алсыздык жана бошондуктан, сараңдык жана коркоктуктан, карыздын кыйынчылыгынан жана адамдардын басмырлоосунан коргооңду сураймын.